рахмат. Ильяс, мен ушул Бишкекке концерт койгондо эле чымдай. Негедир мага жагат да досум мен. Ооба, мага да жагат мисалы. Мага эмне жагат айтайынбы? Себеби мындай да, мындай аябай күлгөнгө даяр болуп келишет да. Байкайлабы ошол нерсе сага? Бишкектер мындай темпераменттүү да, мындай күлгөнгө даяр турушат. Мындай эшиктен ызгырынып келет да күлгөнгө мындай. Жок, эшиктен эмес, булар үйдөн күйлөнүп келишет булар. Үйдөн күйлөнүп ушу маршруткага чыкканда ишинде баштайт. Ошондой келишет. Шопурлар деле билет дегине. Эмнесин айтып атам мен? Себеби мына мисалы үчүн бир нерсени айта электе эле, ошо күлгөнгө даяр да карасам. Айтайын деп айткым келбей калам. Анан кийин Ильяс, мен дагы бир нерсеге мындай түшүнбөй анан таң калып жүрөм да досум. Неге? Мисалы үчүн көп эле жерде көрдүм да ушул нерсеничи. Ата бала иштеген жерде досум болбойт экен да досум. Эмне үчүн болбойт экен? Байкадымбы, сен байкаган жоксуңбу досум мен? Жок, мен байкабай атам да, эмне үчүн болбойт экен? Мен көрдүм ушул нерсеничи. Ата менен бала бир жерде иштесе такыр окшошпойт экен досум мен. Себеби мына, биринчи президентибиз жакшы эле иштеп атты эле. Баласы аралаша койду, болбой калды. Болбой калды. Туурабы? Ооба. Экинчи президентибиз дагы аябай жакшы иштеп атты эле, баласы аралашып кетип, болбой калды. Ооба. Болбой атат да. Жок, кое турсаң, азыр сен ким менен иштеп атасың ошондо? Атам менен? Ошондо кандай болуп атат? Сенин оюңча? Болбой атат да. Атаң менен иштеп аткан болсоң, болбой аткан болсоң, анда айт да атаңа кет деп эле айт да. Сага жаман оңой эле айтып койдуң го. Мен атама, ата сиз кетиң, сахнаны мага бериң дейинби? Анан эмне дейин? Эмне кылыш керек? Жок, ошону досум мына сен айтсаң, сага жарашат да. Мен айтайынбы? Мындай аяшат да. Эми Каныбек дагы кенен жүрө албай атат. Кичине бошотсоңуз, чекеде калып кетип атат десең. Болду, мен айтышым керек. Айт, досум ошону. Азыр барып эле айтып. Айтып келдик досум ошону. Мен буякта туруп турамын. Эме, Каныбек. Не? Жок, мен барышын айтышын айтам, барып. Айтышын айтам, бирок мындай агай кетип калса, сатира кошо кетип калат экен да. Сатира кошо кетип калат? Сатира кошо кетип калат экен. Вообще-то туура айтасың да. Атам кетип калса, сатираны алып кетип калса, ким жазат? Ошондо ким жазат? Туура айтасың Ильяс. Наоборот, бу жерде сен кетишиң керек экен. Мен могул жерде Рахман агай менен турушум керек экен. Ошондо туура болот, туурабы? Ильяс, мен хотя узагы 2 куплеттер жазып берем досум. Жок, мындай кылайлычы. Каныбек, мындай кылайлы. Мындай агайга билдирбей эле айлана тегерегинде жүрө берели, агай иштей берсин. Мындай агайга арнап ырларды жазып, мактап ырдап, агайды иштете берели. Мына мисалы үчүн мен агайга арнап ыр жазганмын. Сенби? Кана оку. Мына мисалы үчүн мындай кылып ырдап койсоң болот да агайга. О агай, карыдыңыз чагы. Көрүнөт го чачыңыздын агы. Кыргыздарга сатира жетишпей жатат. Иштеп туруңчу дагы. Десең болот. Мына ушундай. Молодец, Ильяс. Ушуну өзүң жаздыңбы? Эме кагаз ручкасы меники. Өз негизи могул сахнада атам менен бул жерде эле батпай атам да, өз үйдө да батпай калып атабыз да. Эмнеге дебейсиздерби? Сөз талашып кетип атабыз. Сөз талашканда дагы эмес. Мындай бирдекени сүйлөсөң эле, кайра эле өчүрүп коет да атам меничи. Кыргызда бир жакшы сөз бар го. Балаңы атаң көзүнчө мактаба дейт, Мен дагы өткөндө кичинекей эң чоң уулуму, 4 жашар уулуму мактап атам да отуруп алыпчы. Ай молодец, ушул чоңойсо мени багат. Ушул чоңойсо президент болот, мени багат десем, атам угуп калыптыр да. Аркамда туруп, бала. Ушул жашка келгенге чейин мен сени баксам. Анан бул чоңойгондон кийин бул дагы сени бакса. Сен өзү бирөөнү багасыңбы дейт. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат. Болот. Рахмат. Дагы бир күлкү кечеси сапарын улап силер менен жолугуп атабыз. Мен сиздердин кол чабууну көрүп, балдарымдын ойноп атканын бул жактан карап отуруп,
Менен досторум эсиме түштү. Ушу сахнада далай жолу элге күлкү тартуулап жүргөн көп досторум арабызда жок азыр. Сахналаш досум ырыматтуулук Манас Бердибеков арабызда жок. Жакшы билесиздер, жаткан жери жайлуу болсун. Ырыматтуулук досум Жанибек Шорпо арабызда жок. Ырыматтуулук Дөөлөт Мадымаев деген иним бар эле арабызда жок. Жаткан жери жайлуу болсун. Ырыматтуулук эмес Жамбул бар, бирок азыр концертте жок. Бар, ал жүрөт ишерде ошол. Мен неге эстедим? Себеби сахнада чогуу жүрүп, канча жыл сахнада күлкү тартуулап, бирге жүрүп, азыр муундун алмашып атканында, кудулдар муунун, жаш бир муундун агымдын сахнага кирип келгенде, ошол балдарымды эстеп турам, досторумду эстеп турам. Жакшы күндөр болду, жакшы сатиралар сунуштадык. Сахнада ойнап аткандар кандай нерселер болот да, силер аны кээде билбей каласыңар. Көрүүчү ушундай экен деп көрө берет. Жана Манас досум менен ойногон бир интермедия бар. Манас молдо болуп ойногон. Эсиңерде болсо керек, жана арак ичип аткан ушундай бир сенка болчу. Ошондо бир бөтөлкө сууну алып чыгып ичип ойногон сатира эле. Сахнага сууну бөтөлкөгө куюп койгонду унутуп калган экен Абдулда. Бүтүн аракты көтөрүп чыгып кетип калыптыр да. Манас Раматылык ошонун баарын ичиш керек да. 2000 адам карап отурат жалдырап. Сахнада Абдулда көз турабыз аракты карап, Манас молдонун кийимин кийип алып келип ойноп атат. Ана мен аракты көтөрүп келип, дос мурда ичиш элек. Ошону эстеп бир ичпейлүү десем, майли адамдарыман сурап көрөйүнчү деп, ары барып сүйлөп келип, майли дешти деди. Стаканга куюп берейин десем, биз өзүбүздүн пиалага ичебиз деп, чөнтөгүнөн пиаласын алып бердим, мен аракты толтуруп куюп бердим. Ушундай алып келгенде эле буру деген болуш керек да. Раматылык мени жалдырап карады дагы, ичпей койсо интермедия токтоп калат. Жанагыны ичип ирип, чисти экен дейт. Андай реплика жок болчу а жерде. Анан көзү жалдырап бөтөлкөдө да бүт баарын ичиш керек да. Анан мен ичпейт элем өз жерде мындай сенканда эмес, анан аракты түгөтүш керек болуп калды дагы. Манас мен дагы ичейинби десем, ошентчи дейт. Экөөбүз туруп бир бөтөлкө аракты закускасы жок ичип алдык. Аны элдер билген жок. Анан Манас намаз окуйм деп барып жатып уктап калды, ушундай интермедия. Чыгып алып, Раматылык Абдулданы уруп жүрөт, кубалап жүрөт. Эртеси күнү бөтөлкөгө сууну куюп алып келип, мунаны алып чык деп карматып коюп, анан азыр эсиме түшөт, ушул керемет бир мындай талант болчу да. Мен балдарым ичинен азыр ошондой кудул чыкса дейм. Манас чукугандай сөз тапкан, эч ким оюна келбеген нерсени айткан ушундай жигит эле да. Уйкуну жакшы көрөт эле, качан барсам уктап аткан болот. Эрте менен барсам жатат, түштө барсам ошол жерде уктап атат, түштөн кийин барсам жатат. Манас уктагандан чарчабайсыңбы десем, чарчайм. Чарчаганда туруп, эс алып алып, анан кайра уктайм дейт. Ушундай кандайдыр бир өтө оригиналдуу эле да. Келиңиздер, күлкүнүн сапары уланып келе берет. Элдин ичинде таланттар мына бүгүнкү сахнага чыгып аткан не деген керемет балдарыбыз бар. Буларды алып чыгып элге көрсөтүү керек кана. Ошол мына долбоорду мен ошого кайра баштадым. Бул жаңы муундун сахнага келиши. Булар азыр мындай бул долбоор мындай кандайдыр бир колдоого муктаж. Бүгүн бир Эсен деген спонсор демөөрчү деп коелук. Залда отурат. Кайда барбы сен, мен көрбөй атам. Болсо ордуңардан туруп койсоңор, мына жигит кол чаап койсоңуздар. Эсенге чоң рахмат. Рахмат. Ушундай бир күлкүнүн күйарманы. Келиңиздер. Чоң рахмат.
балдар, мен бұл записке екен десем, конверт екен. Рахмат, рахмат, чоң рахмат. Анан біз ушунча елді қаратып тұрып, бири-бирибизге ақша берсек, кантип коррупция менен күрөшөбүз. Өзі кыргыздар ушундай элбиз коррупцияланышкан деп коет да. Себеби биз балдарды кичине кезинен эле ошо коррупцияга мындай тарбиялап коет экенбиз. Ушуну ташташ керек да. Ушуну ташташ керек. Балага 1 сом акча берип жүгүрүп тигин алып кел, анан 2 сом акча берип тигин алып кел дейбиз го, ошол туура эмес. 4 жол барып келгенден кийин уже 1 сомго барып келбейт ал. Бирөө баласына музыка үйрөнгүндө аккордеон алып келип берип, ойна десе ойнобойт экен, 10 сом берип турду, ойногон десе ойнойт, күндө кечке ойнойт, бир күн ойнобойт дейт. Ойнобойсуңбу десе, жок ойнобойм. Мен сага 10 сом берип атам го, ойнобойсуңбу деп атасы айтса, зато кошуна 20 сом берип атат, ойнобогон деп дейт. Коррупция болуп калат да. Келиңиздер, мен мына ушул долбоор жөнүндө айтып аттым эле. Бул долбоор колдоо көрсөтүп, өздөрү чоң иштер жасап жүргөн эне жолу деген бизде коомдук бирикме бар. Аябай чоң иштерди, дүйнөнү аялдар сактап турат, дүйнөнү сулуулук сактап турат деп чоң бул долбоорду өткөзгөн Сонумбу деген менин карындашым бар. Кайда отурасың? Туруп койчу, кол чабалар. Мына ушул бүгүнкү концертке келип отурушкан эне жолунун чоң рахмат. Сонумбу Кадырова деген менин карындашым бар. Рахмат. Рахмат. Келиңиздер, мына ушул балдарды долбоорду колдоп, ар ай сайын ушу залда сиздерге ушундай программаны тартуу кылып турайын деп атам. Эми көп суроолор түшөт. Сиз өзүңүз көбүрөөк сүйлөбөйсүз деп. Мен ушу аз эле сүйлөйүн деп атам. Кезекти балдарга өткөзүп берейин. Сахнаны ушуларга өткөзүп берейин деп атам. Себеби саясатчылар дагы үйрөнсүн. Сахнаны мен бошотуп бергенде саясий аренаны дагы жаштарга бергенди бизден үйрөнсүн деп атам. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер, анда концертти дагы улайлык. Мен бирдемеге өкүнүп атам. Мен мыскыл тамашаны ушул ар бир айдын долбоорун ушул залга которгондо, телефон чалып сурагандан 10 адам сураса, 9-у драм театр кайерде деп сурайсыңар да. Бул таң калыштуу. Ушул театрдын бул кайсы жерде турганын билбесек, бул өтө коркунучтуу нерсе. Себеби театр бул өтө улук нерсе, бийик нерсе. Бирок кыргыздар азыр бирдемени точно билет. Любой ресторандын адресин айтсаң, эч кимден сурабай таап барат. Шоның үчүн руханий бийиктикке жакыныраак болсоңор, ушул жерге келип ушундай колдоп турсаңар, сиздерге мындай күлкүлөрдү Кудай буйруса ай сайын жаңыртып берип турам. Азыр силердин кол чабыңар менен сахнада кайрадан ар бир айдын 6-сы. Кол чаап тосолуңуздар. Келиңиздер, сиздердин алдыңыздарга дагы бир инсанды чакыралы. Булар болсо дагы бир маданияттын мыкты кызматкерлери, биздин сахналаш агаларыбыз. Кыргызстан деген ыры менен алдыңыздарга сөзү Абдыкапар Разыков агама таандык, обону Сапар Сакабаевга таандык. Шаңбырак кол чабыңыздар менен Сапар Сакабаев, Канчайым Токаев эжем чакырайын, кол чабып болсоңуздар.
Альбин айдын 6. Алдыңыздарга Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сіңірген ишмер, сатирик акын Рахман Разыковду чакырабыз. Бүгүнкү концерттин сценарийсин жазган Рахман Разыков агайыбыз. Бар болыңыздар, жүзүңүздө күлкү кетпесин. Бүгүнкү концерттин программасы сизге жактыбы? Анда мына кол чабуулар, мына балдар үчүн, кыздар үчүн. Бар болыңыздар, жүзүңүздө күлкү кетпесин. Кайрадан кийинки айдын алдысында жолугганга чейин аман болуңуздар.